Ички иштер министрлиги Манас эл аралык аэропорту коомдук тартипти сактоо милдетин аткарган 38 милиция кызматкерин 1-апрелден тартып каржылоону токтотконун билдирди. Буга себеп катары аэропорт эсеп палатасынын сунушун келтирген. Аталган кызмат Манас эл аралык аэропортунун каржылык чарбалык иштерин текшерип чыгып, Ички иштер министрлигинин аба транспорттук милициясын негизсиз каржылап жатканы тууралуу эскертүү берген. Ички иштер министрлиги болсо 38 кызматкер мекеменин кадрлар бөлүмүнүн карамагына алынганын жана аларга тиешелүү иш орундары сунушталарын маалымдады. Мыйзамга ылайык 2 ай ичинде мурдагы айлыктары сакталаары айтылат маалыматта. Учурда Манас эл аралык аба майданында коомдук тартипти сактоо багытындагы милициянын ишмердүүлүгү токтотулбагандыгы маалым болду. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Буга чейин Азаттык радиосуна атын атагысы келбеген милиция кызматкери Манас эл аралык аэропортундагы ишинен негизсиз кетирип жатышкандыгына арызданган. Саламаттык сактоо министрлигинин ыкчам штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов 4-апрелде өткөн маалымат жыйында коронавирус илдетине чалдыккандардын ичинен 6 адам жандандыруу бөлүмүндө жаткандыгын айтты. Алардын ичинен Ошто 45 жаштагы эркектин абалы оор болгондуктан жасалма дем алдыруу аппаратына кошулган. Ноокаттагы 59 жаштагы эркек, Оштогу 63 жана 60 жаштагы аял, Нарындагы 60 жаштагы аял оор абалда жатат. Жалалабадтагы 33 жаштагы эркектин саламаттыгы жакшыра баштады. 4-апрелге карата республика боюнча COVID-19 вирусуна чалдыккан 14 жаңы учур катталды. Жалпы өлкө боюнча жугуштуу илдетке чалдыккандардын саны 144 кишиге жетти. Алардын ичинен Оштун Ноокат районунун коронавирус жуктурган бир тургуну 2-апрелде кайтыш болгон. 6 адам сакайып чыккандыгы кабарланган. Кыргызстанда 9 дарыгерге коронавирус жуккан. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин ыкчам штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов маалымдады. Тилекке каршы коронавирус жуктуруп алгандардын арасында мед кызматкерлер дагы бар. Кечээ алардын саны 8 болчу. Бүгүн бирөө кошулуп 9га жетти. Алардын баары коронавирусту алып жүрүүчүлөр, деди Мамбетов. 9 мед кызматкердин ичинен 7 Жалалабад облусунда болсо, бирөө Бишкекте, ал эми бирөө Ошто. Коронавирустун айынан казак тарап кыргыз жарандарын чек арасынан өткөрбөй койду. Россиядан дагы 100гө жакын кыргызстандык чыга албай жатат. Себеби Казакстан чек арасын ачпай койгон. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Республикалык штабтын маалыматына караганда 100гө жакын кыргызстандыктар орус-казак чек арасы ачылганга чейин Оренбург облусундагы Соль-Илецк шаарындагы мейманкаларга жайгаштырылды. Үй-бүлөгө Соль-Илецк шаарынын мусулмандар башкармалыгынан колдоо көрсөтсө, 15ке чукул айдоочу өз каалоосу менен автоунааларында калууда деп билдиришти республикалык штаб. Кыргызстандын жарандарын алып кетүү үчүн транзиттик жол уюштуруп берүү тууралуу өтүнүчүн коңшу өлкө четке каккан. Казакстан мунун себебин өлкө аймагына өзгөчө абал жарыялаганына жана оор эпидемиологиялык кырдаалга байланыштырган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги мекенине кайтып келе жатып, чек арадан өтө албай калган жарандардын маселесин чечүүгө аракет кылып жатканын кабарлады.